Кыргызстанда акыркы 2 жылда курулуштун жаңы доору башталды. Өлкө боюнча меңдеген заңгыраган турак жайлар, жүздөгөн социалдык объекттер, административдик имараттар, кызматтык үйлөр, ондогон ГЭСтер катар-катары менен салынууда. Август айынын 2 жекшембиси курулушчулардын майрамы. Өлкөдө салына турган объекттердин саны барган сайын көбөйүп жаткандыктан, бул кесип ээлерине дагы суроо талап өсүүдө. Акыркы 2 жылдагы эң чоң сыноо Баткенди 2 жолку чегара чатагынан кийин калыбына келтирүү иштери болду. Жабыркаган элди турак үй менен камсыз кылуу үчүн мамлекет болгон күчүн жумшап, жергиликтүүлөрдү бардык шарты түзүлгөн өргөлөргө киргизди. Кыргызстанда буга чейинки жылдары 1,5 миллион чарчы метр аянтка курулуш түшсө, акыркы 2 жылда бул көрсөткүч 2 миллион чарчы метрден ашкан. Учурда өлкө боюнча 2869 объект салынып жатат. Бул тизмеге жеке компаниялар тургузуп жаткан 500 көп кабаттуу турак үй, мамлекеттик ипотекалык ишкана куруп жаткан 5,5 миң батир дагы кирет. Учурда мурдагы 47-чи колониянын ордун шаарчага айлантуу аракети көрүлүүдө. Ал жака үй салууга бюджеттен каражат бөлүнүп, жаңы жылдан тарта кезекте турган 5,5 миң үй бүлөгө квартиранын ачкычы берилет деп план коюлган. Акыркы жылдары жүздөгөн мектеп салынып жатат. Быйыл жыл аягына чейин эле 100 объект колдонууга берилгени турат. Ал эми 36 мектеп салынып бүтүп калды. 1-сентябрда балдар жаңы имаратта окуй башташат. Буга чейин авариялык абалдагы мектепте же чатырларда билим алып келген балдарга эми мугалимдер заңгыраган имаратта сабак өтүшөт. Ошондой эле мамлекеттин күчү менен өлкө боюнча 50 бала бакча курулуп жатат. Спорттук комплекстери дагы четте калган жок. Кыргызстанда биринчи жолу кыз келиндер машыга турган күрөш борбору курулуп, дүйнөлүк мелдештерге жогорку деңгээлде даярданууга шарт түзүлдү. Имарат эл аралык стандарттарга жооп берет. Быйыл Кыргызстандын ичиндеги аэропортторго дагы өзгөчө көңүл бурулуп, инфраструктурасы жакшыртылып, эл аралык маанидеги объекттерде жүргүнчүлөрдү кабыл алууну көбөйтүү үчүн заманбап шарттар түзүлүүдө. Мындан тышкары ооруканалар, реабилитациялык борборлор пайда болду. Алсак борбор калада келечек борбору азыр ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген бөбөктөрүбүз үчүн экинчи үйүнө айланды. Ал эми Ысык көлдөгү алтын балалык реабилитациялык борбору быйыл балдарды салууга кабыл алып, бакыт тартуулап жатат. Буга кошумча көлдөгү көптөгөн пансионаттар, аймактардагы аскер пункттары капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, жарактан чыккандардын ордуна жаңысы салынды. Ошон менен бирге аскер кызматкерлерге, анын ичинде чек-арачыларга кызматтык үйлөрдүн ачкычтары тапшырылып, алар үчүн пансионат курулуп, бейпилдигибизди камсыздагандар үй бүлөсү менен эс ала тургандай шарттар түзүлдү. Маданият кызматкерлери дагы унутта калган жок. Бишкектеги Манас айылы реконструкцияланууда. Дастанчылардын өзүнчө борбору пайда болот. Аймактагы маданият үйлөрү дагы оңдоп түзүүдөн өтүүдө. Мамлекеттик казынадан тышкары сырттан инвесторлор тартылып, Бишкектин борбордук бөлүгүндө өзгөчө стилдеги бизнес борбору, турак жайлар, жогорку класстагы мейманканалар салынууда. Андан тышкары ислам борбору курулууда. Ал жакта мечиттен тышкары окуу корпустары орун алат. Учурда жерлерде 30дан ашык чакан ГЭС курулуп жатат. Кылым курулуш аталган Камбарата 1 гидроэлектростанциясын салуу иштерине даярдык көрүү үчүн республикалык бюджеттен 1,5 миллиард сом бөлүнүп, объектке карай жол салынып, тоннель казылууда. Курулуп жаткан объекттер тууралуу айта берсек, аягына чыкчудай эмес. Эң башкысы курулуштар аягына чыгып, элдин бакубат жашоосу үчүн пайдаланууга берилсин.